Jolanıp kalmır. Sen ümitіңді üz balam. Taşkoranın kulun elek. Bol demi. Tok tut. Vermeyiz. Ümitіңді üzgün. Taşkora verdi, taşka karşı. Елдің мына жердің кірпіші кетеді. Мына жер көшкілер кетіп өтеді. Ана o taşlardan alғаннан андан daha su çıkады. Men mынау кичинекей кызымды көтөрүп алып келдим. Men эч кимдин 4 тыйын акчасына мен алып ол үчүн көгөрүп кетпейм мага. Эч кимдин акчасы да кереги жок. Ишенбей да калдык. Кимден үмүт курсубуз да билбей калдык. Мына караңыздар, мына жол салып, мына жерде жерлер сүрүлүп, мына канча адамдар ойноп келген адамдар кайтып атат. Экологияны бузуп атат. Алай районунун Чейирчик тилкесиндеги Тоозбулак жайытынан Сарыташтын коруна 2015-жылы жол меткен Нурислам, Нурсейит аттуу компаниялар лицензия алган. Сарыташты изилдөөнү баштаган ишкерлердин тобуна кенттин астында жайгашкан Ташкороо айылынын тургундары каршылыгын көрсөтүп келет. Айыл эли Сарыташ иштетилсе жайытынан айрылып, экологиялык зыян алып келе тургандыгын айтышты. Наразылардын бири Нурбек Жусубалиев кен казыла элек суунун агымы өзгөрүп, экологияга кооптулук жаралып жатканын билдирди. Биздин ушу ичип аткан суубуздун, биздин жайлообуздун башынан келип бузуп, мына ушундай абалга алып келип, чукуй баштады. Бул жерде суу кеткен эле суунун агымын бул жакка өзгөрттү дагы, ушу жерден баштады. Эми мунун тереңдетип казганда, бул ташты бир 20 метр, 50 метрге чейин казганда, бул жердин жайлоонун аты Тоозбулак деп коет. Суунун агымдары мына бүгүнкү күндө эле өзгөрүп, мына жерди мезгили чукуп кетип атат. Биз бир 5 жылдын ичинде же 10 жылдын ичинде бир экологиялык катастрофа болбосун деп, Ташкороо айылына, жылуу суу элине, Ташкороо жылуу суу элине зыян тийбесин деп, биз жаратылышыбызды сактап калуушунун үстүндө аракеттерди жасап жүргүзүп келатабыз. Тийиштүү жерлерге бардык жактарга кайрылдык. Сарыташта ачууга каршылыгын көрсөткөн элеттиктер чогулуп, мамлекеттик тоо кен тармагынан ишкерлерге берилген лицензияны алып салууну талап кылышты. Айыл эли кенди ачууга каршы позициясын өзгөртпөй тургандыгы, мал жайтты кыскартып жаткандыгы менен жүйө келтирди. Сарыташ казылуучу аймакта Тилеке Баатырдын жубайынын сөөгү жана мүрзө жайгашкандыгын элеттеги аксакалдар айтат. Айыл кооптуу жер кыртышында жайгашкандыктан жерди казууда жер көчкү кырсыгы бар экендигин кошумчалашты. Тарыхый мурастар сакталган десек дагы болот бул жерлерде. Мынакей тарыхый мурастар, бул жерде бейиттердин, немелердин эски калдыктары бар. Не дейт элек, биз ушул каршы болгонубуздун себеби, бул ташты казганга каршы болгонубуздун себеби ушул тарыхый мурастарыбыз, ушундай жайлоолорубуз экологический катастрофага учурабашына каршы болуп атабыз. Биздин эч кандай элдин кызыкчылыгы жок, биздин үстүбүздөн эч ким турган жок. Ош биримден ам келген. Çoğun işkana gelip por var bizde. Oşo pordan az biz çıkaram dep kelgen. Eldermen köp joluguşууларды ötközgön. Çalgındo işlerin başlayına bolsa boldu bolsa keteyin degen. Çalgındoga ham ruhsat beribizden жалпы el açkanга ham ruhsat beribegenden alar eldin nemesin turutuşunu olar çıkıp ketken. Oşo mezgilde bizdin bul жолонуп калынып, şu эл адамы болуп, şu аксакалдар топтоп Бишкекке чейин, парламентке чейин барышкан. Эл колдоп, ошого ишенип, акча топтоп берген. Баары ошентип жүрүп эле анан өзүнүн кызыкчылыгына өтүп кетип, бир күн эле келип эле анан ушундай элдин оюнда түшүндө жок нерсени баштап, ушу 7 жылдан бери ушу менен асылат. Чогулган жарандар жол меткен ишканасынын жетекчиси Калай Нуржолоновго кайрылып эл менен бир пикирге келүүнү талап кылышты. Элетели жайытын сактап калуу үчүн борбордук бийлик өкүлдөрүнө көңүл бурууну суранышты. Бул бала токтосун. Элдин аркасында бизге алтын берем, доллар берем деген эч кимибиз жок. Жеке керт өзүбүздүн жашообуздун кызыкчылыгы, балдарыбыздын кызыкчылыгы, келечегибиздин кызыкчылыгы, ушу элибиздин жери сакталып калсын. Элдин сунушу биз эч качан жерди бербейбиз. Жолонуп калмыр. Сен үмүтүңдү үз балам. Ташкоронун кулун элең. Сенин атаң ким, сенин энең ким деген сөз жок эле. Ишкерлер менен элеттиктердин чыры 7 жылдан бери уланып келе жаткандыгын айтышат. Бул мезгилге чейин лицензия алган жол меткен ишканасынын жетекчиси чалгындоону баштай тургандыгын айтып, иш кагаздар мыйзамдуу деп билдирген. Тоонун түбүндө жайгашкан элете эли Сарыташты ачууга жол бербей тургандыгын ишкерге эскертүүдө. Ишенбей да калдык. Кимден үмүт курсубуз да билбей калдык. Мына караңыздар, мына жол салып, мына жерде жерлер сүрүлүп,
Мына канча адамдар ойноп келген адамдар кайтып атат. Экологияны бузуп атат. Биз ушу таш казанга каршыбыз. Өмүр бою күрөшөбүз. Ошого чара көрүшкүзөбүз. Суранабыз. Элге зыяны болгондон кийин ушинтип эл топтолуп неме кылат. Азыр мына жерде бир карапайым эл экенбиз мына жерде. Бир эле адам сүйлөп коет экен, 2-3 адам сүйлөп коет экенбиз, анан олар айтат экен, бир эле адамдын жаны күйүп пышып атат, калган уун чыкпайт дейт. Калганы мына жерде Кудайга шүгүр ынтымакчылык бар экен. Бар жогун угуп анан кийин ошо 1-2 адамдын сөзүн угуп отурушат. Эми бар жогу ызылдай берсек дагы туура келбейт экен. Ишкерлердин деле жол жагын карап көрдүк экен. Пайдасы болсо астын дейин десек эч кандай пайдасы жок экен бул жерде. Биздин жайытыбыз бар экен. Эгин тегин эге турган жерибиз экен. Анын тем более мына айылга бир 1 километр жер экен. Ал жерде ол 10 километр алыс экен айылдан деп айтып атышат. 10 километр эмес, мына 1 километр. Жайытынан айрылып калабыз деп кооптонгон элеттиктер Сарыташ казууда жер көчкү болуп, экологиялык бузулуш орун алышына каршы экендигин билдиришти. Каражаттан алдын айыл элинин кооптулугу жана өмүрү маанилүү дешет. Бул жердеги мына көрүп турасыздар, бул жердеги суу биздин ылдый жакта Ташкоро, Жылуу суу деген айылдарга барат. Бул жерде бир 2,5 миңге жакын эл жашайт. Бул суудан ичишет, пайдаланышат. Бул жердеги мына жайлоодогулар негизги Ташкоро айылынын тургундары жашап келишет. Булардын Ташкоро айылында негизги жашоо мал чарбачылык, дыйканчылык менен гана кесиптенишет. Ондан башка бул жерде жумуш орундары аз эле. Анан ушу жол меткен биздин ушу ичип аткан суубуздун, биздин жайлообуздун башынан келип бузуп, мына ушундай абалга алып келип чукуй баштады. Бул жерде суу кеткен эле суунун агымын бул жакка өзгөрттү дагы ушу жерден баштады. Эми мунун тереңдетип казганда, бул ташты бир 20 метр, 50 метрге чейин казганда, бул жердин жайлоонун аты Тогуз булак деп коет. Суунун агымдары мына бүгүнкү күндө эле өзгөрүп, мына жерди мезгили чукуп кетип атат. Биз бир 5 жылдын ичинде же 10 жылдын ичинде бир экологиялык катастрофа болбосун деп, Ташкоро айылына, Жылуу суу элине, Ташкоро жылуу суу элине зыян тийбесин деп, биз жаратылышыбызды сактап калуушунун үстүндө аракеттерди жасап жүргүзүп келатабыз. Тийиштүү жерлерге бардык жактарга кайрылдык. Областка кайрылдык, жергиликтүү администрацияга кайрылдык, мамлекеттик кызматкерлер биздин талаптарыбызга, элдин талаптарына макул болуп иш алып барып атат. Бирок кечээки ошо Жолоновдун АК-пресстеги маалыматы мамлекеттик кызматкерлерди күнөөлөп атат. Алар күнөө жок аларда. Алар элдин карапайым элдин кызыкчылыгын коргоп берип атышат. Биз талап кылат элек ушул Токен минерал ресурстарын иштеткен Госгеология булардын лицензиясын мөөнөтүнөн мурда токтотуш керек. Ушуну биз пландаштырып атабыз, ушуну талап кылабыз. Бул таш казуу болсо 5-10 жылдын ичинде таш көчкү, жер көчкү сөзсүз болуп, 2,5 миң элдин тагдыры, ошондой эле Ош Эркештам жибек жолу, бул жолго дагы зыян этет. Ошон үчүн бул жол меткендин таш казуу ишканаларынын ишин тез арада ичинде токтотуш керек. Тарыхый мурастар, бул жерде бейиттердин, немелердин эски калдыктары бар. Не дейт элек, биз ушул каршы болгонубуздун себеби, бул ташты казганга каршы болгонубуздун себеби ушул тарыхый мурастарыбыз, ушундай жайлоолорубуз экологический катастрофага учурабашына каршы болуп атабыз. Биздин эч кандай элдин кызыкчылыгы жок, биздин үстүбүздөн эч ким турган жок. Эч ким, биз жайлообузду гана ушундай тарыхый мурасыбызды жакшынакай бул жактан Чырчык жайлоосунда турабыз. Мынакей Чырчык жайлоосунда мына көрсөңүздөр болот, канча адамдар келип эс алып атышат. Бул жерден кымызын, сүтүн ичишип, каймактарын жешип, жайын күтүшүп, мына биздин элдер ушул жерде жайды күтүшөт аябай. Ушул жерден бир аз өзүбүзгө тиричилик кылып алсак, кымызыбызды сатып, каймагыбызды сатып дегендей ушундай нерселер менен биздин Ташкоро айылынын тургундары ошол нерсе менен жашап келишет. Мал чарбачылык, мынакей жайытыбыз, биз тең гана кызыкчылык ушу жайытыбызды сактап калуу. Башка бизнесин кылсаң болмок экен деп айтылды эле. Бирок элиң менен неме аласың. Ушу бар жок немени турлаган мезгилде элиң макул болсо ачасың, болбосо жок деген жерлери бар эле. Эми кечеги айтылган сөзүнө караганда ол прокуратурага, УКМКга, президентке кайрылып атат. Да биздин эл жакшы экен. Ушу 7 жыл болсо 7 жылдан бери өзүнүн бала деп сыйлап келет. Бул сыйды билбейт менин оюмча.
Biraz биздин тургун болсо, неме болсо, бул немесин токтотсо болот эле. Эми бул элдин каршы болгон жери şu ekologiyaga da. Ekologiyamız начар үчүн, бул жерде элдер түбөлүк жашаган үчүн, өздөрүнүн келечектеги кызыкчылыгына ойлоп каршы болуп атат. Будан мурда, жолонуп калуунурдан мурда Ош биримден ham келген. Чоң ишкана келип, пор бар бизде, ошо пордон азбис чыгарам деп келген. Елдермен көп жолугушууларды өткөзгөн. Чалгындоо иштерин баштайна болсо болбосо кетейин деген. Чалгындоого ham уруксат бербестен, жалпы эл ачканга ham уруксат бербегенден, алар элдин немесин тур түшүнүп олар чыгып кеткен. 1012 жылдан бери ушул жерде жашаган элдербиз, балам. Канча аталарыбыз өттү, канча бейиттер бар бу жерде. Kança adamlar şu yerde tirgilik жасады, kança kalkoz, sapkoz, kançalar öttü bu yerden. Emi bul balanın akmaktığı geçegi YouTube interviewsuna bergende bardığımızın gıcıbabız kaynadı. Bizin arkamızda özümüz elemiz. Men jekele el üçün turgan el özüm elemim men. Menin arkamda bir akçaga meni satıp algan жоқ. Meni je altınga satıp algan жоқ. Je maşina mingizem dep satıp algan жоқ. Je uyuңdu оңдоп берем деп сатып алган жок. Же ден соолугуң үчүн сени мен дарылантам, курортко жөнөтөм деп сатып алган жок. Алымын жетишинче жашоом орто. Лечение алсам өзүмүн акчама лечение алам. Үйүмдү оңдосом өзүмдүн жеке алым жетишинче оңдоп алам. Машина мингим келсе арзан кымбатына карап мингим келет. Турабы балдар? Бул жерден элди жаманатты кылып атат. Элдин аркасында канча адам турат. Биз карапайым элдин аркасында адам болбойт. Biz karapayım özümüzün talamımızdı, özümüzün жашообузду жашап келген элдербиз. Her bir үйдө кыргыз деген көп калкпыз. Her bir үйдө 4төн баштан кожолуктарыбыз бар, балдарыбыз чоңоюпчу. Эми коюш керек да. Бардык нерсенин азы жакшы, сазы жакшы. Анан элди жаманатты кылып интервью берип атат. Меңа дейт эл макул. Макул болсок берип койбой белек балам. Ушул ишенген жерибиз ушул жер. Жайлообуздагы, жайытыбыздагы кышкысын жайыт, жазында жайлообуз. Egin egemiz bıyıl şundan çoçulap kartoşka da ege almadık. Arpa dağı sevelmedik. Budayga çeyin bolgon yer bul yerçi balam. Uşul yerine nemi siler jakşı karap bergile balam. Bizdin uşul suran ağrımız değil mi? Koysun. Anan uşu taşıyıp geçeyin dağı bizdin uşu aytıp koya turgan uruma attı taşıyıp. Kimel attı? Kamçıvek taşıyıp balam. Senen suranıç. Ушунча 250 миң кожолук, миңдеген адамдын сөзү жетпей, ушу 4-5 кичине өзүбүздүн балдарыбыздай балдардын сөзү угулуп, ушулар элди жаманатты кылып, ушу элди жаман нерсеге түрткү кылып аткан үчүн сенен суранабыз. Бул ишкерлер деле булар деле өзүнүн эле жерден. Буларды ушу иштегенде бир планы жок келип эле бир 4 эле адам келип эле элден деле сурагы жок, өкмөттөн деле bir malumatı жоқ келіп çıkıp қазабыз дешкен. Қазабыз дешкенде анан кейін бұл елдер çıkıp не кылып атасың дегенде бұл жер мен мага карайт, мен кыламын, ел мага кызыктырбайт деген bir одоно сөздөр менен ушундай айтылып келген да. Эми ушундай айтылып кетип атып, бул 7 жыл болуп кетет. Мындай сөздөр көп болуп кетти. Анан бул жерде айтылып атат экен, кече комментариясында уктук биз. Бул жерде бир эле адам мына ким деди, мына биздин өзүнүн эле агалар мына Жүсүпалиев Нурбек эле ушинтип күйлөп неме кылып атат дейт, андай деген жери жок. Мисалы бул жерде элди өз калоосу менен элдин жашоосуна зыян келтирет экен бул жер. Ошондой деп эле бул жерде бизди токтотсо дейт, башка ишкерлерди алып келип өздөрү ачып алат экен деген ойдо. Жаман ойдо болуп атат экен. Андай ой эч кимде жок, эч кимге жол дагы берилбейт. Буну ошол өздөрү эле кызыкчылыгы менен мына жерди казабыз, мындай пайда көрөбүз деген. Эми иштесе бир 10-15 адам иштейт деп атат. 10-15 адамдын пайдасынан бул жакта бир 200 канча миң адам турат. Булардын пайдасын ойлоп атат. Бул жөнүндө биз 90% эл каршы болуп, кол коюп, президентке дагы жеткен бул кагаздарыбыз. Камчыбек Ташиевке дагы жеткен. Мамлекетте иштеген бүт ушуга тиешелүү ишканалардын баарына жеткен. Өздөрү дагы жакшы билет. Ошончо мамлекетте иштеген адамдар дагы келип, мына туура эмес экен бул ишкерлердики деп атса дагы мынтип элди кыйнап жылдан жылга эле 7 жылга созулуп кетти. Анан мына Камчыбек Ташиев өзү дагы келип мына ушунча элдин арасында өзү дагы жооп берген.
Биз эл деп жүрөбүз, элдин талабы кандай болсо ошондой болот, эч кандай кызылат болбогула. Жакшы жашай бергиле, бул жер мүмкүн кичине сүрүлөт деген ой менен болгон экен. Эми ол 26 жыл болду, буга токтойт, бул токтойт деген жерди кайра сүрүп неме кыла берсе болбойт деп кеткен өзү. Камчыбек Ташиевке да кайрылып кетет элек. Сиз ошондо биз элдин баары топтолуп турганда өзүңүз дагы бир жакшы сөз бердиңиз эле. Ушул сөздү аягына чыгарып берсеңиз, бул боюнча сизге кат дагы жеткен. Мына өзүбүздүн депутаттарга кат жеткен. Бул каттын жооптору Садыр Жапаровдун жообу келди, президентибиз. Камчыбек Ташиевден дагы келди, мына Зулушевден келбеди. Зулушев ким эле фамилиясы ушул? Курманкул Зулушевден жооп каты келбеди. Баар жогунан жооп кат келди, бирок ушулардан келбеди. Негедир ушундай бир кандай бир аркадан түркөө болтабы, бирөө күйлөп атабы, ушу элди кыйнап келип атат ушундай. 4 тыйын акчасына мен алып, ол үчүн көгөрүп кетпейм мага. Эч кимдин акчасы да кереги жок. Биздин жөн жерден Нурбек Жусубалиев директорубузду жаманаттуу кылышпасын. Биздин эл үчүн көкүрөгүн тоскон ушул инсаныбыз, биздин ишенген адамыбыз. Элден бузукку чыккан адамдар аларга кошулуп алып, биздин ошол айылыбыздагы 1-2 жакшы адамыбызга асылып атышат. Бизге тынчтык керек, чечип бериңиздер маселени. Былтыр кеч күздө Камчыбек Ташиев угуп турсаңыз, көңүл бурсаңыз, ошол маалда сизди абдан күттүк эле. Атабыз келгенде дагы сүйүнгөн эмеспиз. Сиз келгенде абдан сүйүнүп, балдар, жаш балдардан бери ыйлап, ушунчалык кубанып сизди тосуп алган элек. Ошондо сизге ишенгенибизди көңүл буруп айтасызбы, же кандай болуп атат, же башка чекеңиздеги агаларыбыз сизди адаштырып атабы билбейбиз. Мына биздин үнүбүз сизге дагы жетпеди, унутуп калдыңыз окшойт. Бир ушуга чара көрөм, ушу балага чара көрөм, bundan кийин иштебейт деп сөз бергенлериңиз, ошол сөзүңүзгө биз ишенип жүрдүк эле. Мына ишенбей да калдык, кимден үмүт кылышыбызды да билбей калдык. Мына караңыздар, мына жол салып, мына жерде жерлер сүрүлүп, мына канча адамдар ойноп келген адамдар кайтып атат. Экологияны бузуп атат. Биз ушу таш казанга каршыбыз, өмүр бою күрөшөбүз. Ошого чара көрүшүңүздү суранабыз. Эми кой, элибизге тынчтык берели дешпеди. Эми ушу эл тынчтык бербесе да эл жөн турбайт, бербейт. Өздөрү убара болуп атышат бекер эле. Эми ушу экологияны бузуп, ушу жерде канчадаган элдер жашайт, мисалы үчүн. Бала чака, небере, чебереден бери көрүп ушу жерде жашап келе жатабыз. Ошон үчүн биздин элибиз ушу жерди эч качан бузбайт дагы, кыртышын жибербейт дагы, бербейт дагы. Мынантип сүрүлүп атат, жерлер кетип атат. Сел түссө, көчкү түссө, элди басып калса кимге? Ошолорду таап береби бизге? Таап бере албайт. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылабыз. Баардыгыбыз ушу Ташкороонун эли атынан кайрылабыз. Ушу эл чечип бериңиз. Эч качан биз бул ташты буздурбайбыз дагы, сүргүзбөйбүз дагы, аштырбайбыз дагы. Таш жок. Биз кыртышыбызды бузбайбыз. Ташкороо эли ташка каршы.